Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен бул видео обращение кылганымдын себеби мен ошол Сатылгандын Гүлзада Биевна Алтосов көчөсү 19 Аксыдан Кербен шаарынан ошо 14 күн карантинден чыккан кыз менмин. Можно сказать, аял менмин. Мен бүгүн просто көрүп калдым телевизорда, что Аксыда бар лечение алып чыгышты, 3 адам деп айтканы. Это ложь и клевета. Мен эч кандай лечение алганым жок, эч кандай дары ичкеним жок, эч кандай укол алганым жок. Мен просто 14 күн жатып чыктым. Вот неге мен ошону силерге видео обращение кылып, лично өзүм чыгып коеюн деп атам. Баары жалган. Эч кандай оору жок Аксыда. Жаткан адам бирөө мен болгом, 3 адам дегенде алышып атат. Жок, бир эле мен ошо инфекционныйда жатып чыкканмын. Так что эч кимге ишенбегиле. Баары жакшы. Эч кандай лечение алганым жокмун, таблетка ичкеним жокмун, просто 14 күн жатып чыктым. 2 анализим отрицательный чыкты. Менден 2 анализ эмес, 4 анализ кандан, венадан 2 анализ бурундан алды, жанагы мазок. Ошо экөө тең отрицательный чыкты. Доказательств нет, не смогли доказать. Так что мени ошо карантинге 23-нде алган. Өзүм келгеним 17-си келгем. 23-нде карантинге түштүм. Ошентип 14 күндө чыктым. Ишенбегиле. Рахмат. Sizde aman ezen жакшы сакайып чыгышыңыз менен куттуктайм. Мына акыркы 2 анализиңиз отрицательный болду. Рахмат. Мынакей жакшыбы жаманбы сиздин ден соолугуңуз үчүн мынау күрөшкен жугуштук оорулар бөлүмүнүн башчысы Сонияга бекте кызмат кылган медайымдарга бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Аман эсен болуңуз. Экинчи оорубаңыз. Рахмат. Бала чакаларга жакшы мындан ары оорубак. Болдубу? Ай мала.